тоскоолдук кылып Так, эмне билебиз. друзья, вы в эфире. Мы потихоньку уже по чуть-чуть сейчас немножко. Можем. Саламатсыздарбы, урматтуу спорт сүйүүчүлөр. Жалпыңыздарды Bixer спорт порталынын спорттук жаатында болгон YouTube каналына кош келиңиздер демекчибиз. Менин атым Алмаз Райымжанов. Ал эми бүгүн биздин жергиликтүү конокторубуз Кыргызстандын эң мыкты деген спортчуларынын бири, көкбөрү жылдыздары Манас Ниязов жана Ноорус Ратбек уулу. Саламатсыздарбы? Маанайыңыздар кандай? Ден соолуктарыңыздар кандай деген суроодон баштайлы. Ал акыбалыңыздардан. Манас ушул жылдын башында Ноорус турниринде бир аз жаракат алып калгансыз. Алдыда чоң дүйнөлүк мына көчмөндөрдө өтө турган чоң турнир күтүп отурат. Азыр даярдыгыңыз кандай, ден соолугуңуз кандай? Ден соолугум Аллага шүгүр жакшы. Ноорус турниринде кичине тарамалып калдым эле. Алланын сыноо солду окшойт. Азыр буюрса андан кийин жакшы даярданып, азыр даярдануубузга 1,5 ай болуп калды. 2 күнүнө 2 мал тренировка кылабыз, ар кеч чуркап даярданып. Буюрса даярдык аябай жакшы. Азыркы учурда жакшы, баары. Ратбек, сиздин даярдыгыңыз? Даярдык жакшы буюрса. 1,5 ай болуп калды. 2 мал тренировка кылып атырам. Даярдыктар да шүгүр. Силер катышкан жоксуздар, эми биринчи лиганын командалары катышты. Мына жакында эле Нарын областында президенттин кубогу болуп өттү. Бир аз болсо дагы бул турнирге мындай көз салып турдуңарбы? Кайсы командалар жакты? Кимдер силер үчүн фаворит болду? Бир кандайдыр бир күтүлбөгөн бир нерселер болдубу? Оюнду байкап турдук. Эң жаккан жери мага уже ар оюн областтарда өтүп баштады да. Райондорго жылжып. Ошол ар жерде болгон жакшы болот. Кыдырып чапкан жер көрөбүз. Мисалы мен Шулто менен барып Нарынды көрө элек болчумун. Өзгөчөлүгү Алай менен Акшукар командасы высший лигаға чыкты. Ал жактан жакшы балдар өсүп келиптир. Баяман деген бала менен ошо Калкаман Акшукар командасынан Калкаман деген бала да жакшы чыгып атат. Ошо Баяман менен көзү көрүнүктүү болуп жакшы чыгып атат. Ратбек, сиз кандай бир ойлорду калтырды бул турнир? Көкбөрүнүн өнүгүшүн ошо ар областта болуп турганы жакшы. Ошо ар областта болгондун артынан биз да Нарынды көрүп келдик, конок болуп келдик. Оюндун баарын көрүп отурдук. Финалда Акшукар менен Алай чыгып, элге аябай кызыктуу оюн тартылбады, жакшы оюн тартылады. Жакшы балдар, жакшы аттар бар экен. Чыгып. Жакшы. Элдин бир аз болсо дагы келип, көңүлүн алып, элден силер бата алып, омин деп эми мына буюрса чоң кадам шилтеп, дүйнөлүк көчмөндөр оюна катышасыздар. Ал тууралуу бул кандай бир өзгөчө бир сезимдерди пайда кылып атабы? Себеби дегенде эми Кыргызстандын мисалы биринчи лигасы болобу, жогорку лигасы болобу, Кыргызстандагы атаандаштык же чет мамлекеттеги атаандаштык бул ар башка болуш керек. Силер үчүн бул кандай эмоцияны жаратып отурат? Биз чын айтканда 2 жылдан бери ушундай беттештик күтүп жүргөнбүз. Кыргызстан ичинде бири-бирибиз менен ойной берип, утуша берип, таанып калганбыз. Алиги жададыкта бири-бирибиз менен ойной берипчи. Ушу эки башка өлкөлөргө чыгып, башка өлкөлөр менен ойногонду аябай күтүп жүргөнбүз. Күткөнүбүзгө жетти окшойт. Жакшы оюн болуп берсе. Жакшы. Анан жалпысынан алып келгенде азыр көп эле мисалы көчмөндөр оюндарга да эле барып катышабыз же утулабыз деген ой кетпейт болуш керек башка курама командаларда. Баары эле барабыз, желегибизди желбиретебиз, утабыз деген сөздөр болуш керек. Ратбек, сиздин оюнуңуз боюнча көчмөндөр оюнда Кыргызстан фаворит катары баратат, бирок фаворит катары болгондагы бул кыйын нерсе болуш керек. Анткени ар бир курама командалар, ар бир маштыруучулар, оюнчулар мындайча айтканда өзгөчө бир настрой менен ойносо керек. Ал эми сиз үчүн ошол көчмөндөр оюнда кайсы курама команда, мисалы биздин команда үчүн жакшы бир тоскоолдук кыла алат? Кайсыл бир курама командалар сиздин оюңузча? Менин оюмча, мен өзүм улуттук курамга биринчи жолу кирип атам, буюрса көчмөндөр оюнуна. Эми азыр командалар слабыйдеш өтө кыйын. Бардык мамлекеттик көчмөндөр оюнуна дайындалып атат. Эми фаворит болуп билесиздер, эми биздин казак туугандар ошолор менен фаворит деп ойлойм.
азыркы учурда Өзбекстандын дагы курама командасы акыркы маалыматтар боюнча, соц тармактардын маалыматтары боюнча бир жакшы даярдык көрүп, жакшы даярданып атышат. Калп айтпасам, азыркы учурда эң мыкты делген курама команданы куруп түзүшүп, көчмөндөргө даярданган деген сөздөр чыгып отурат. Буга кандай карайсыздар? Туура эле, алар да Өзбекстанда көпөрү өнүгүп кетип атат. Алар президент деле айтпадыбы ат оюндарга көңүл бурайлы депчи. Анан акыркы жылдары быйыл буюрса жакшы даярданып барса керек, бирок мына Москвадан дагы жакшы улакчылар келет. Мисалы Тажикстан дагы күчтүү, америкалыктар да көрсөтсө алар да кызыгып атат. Эми оңой оюн болбойт, жакшы ойма, баары кызыктуу ойма болот. Жакшы. Анан дагы бир суроо, бул көчмөндөр оюнда 2 курам даярдалды. Азыркы учурда көк пар деп коет экен, баарыбыз белгилүү болгон. Анан көкбөрү боюнча. Анан ушул 2 курама команданы даярдап атканда кандайдыр бир кыл чайнаш болбосо дагы бир пикир алышууда бир кандайдыр бир проблемалар болгон жокпу? Себеби дегенде 2 курама команданы чогултуш кандайдыр бир мен бул командада ойнойм же мындайда ойнобойм деген бир сөздөр болгон жокпу? Кыйын болгон жокпу 2 курама команданы түзүш? Жок, эми анын федерацияда байкелер ушу балдардын баарын көрүп жүргөн. 2 команда балдарды толуктургандан кийин балдар ушул оюнга дайындап көкбөрүгө да барганда. Жакшы. Ал эми акыркы суроолордун бири, негизи өзүңүздөрдүн оюңар боюнча, эгерде көкбөрү менен машыкпасаңар, ошол көчмөндөр оюндарында кайсыл оюндарга катышмаксыңар? Кайсы спортчу катары кетмексиңер? Көкбөрү болбосо. Айтыш кыйын. Таяк тартышка кызыгам бирок. Мана сиз калп айтпасам көп эле башка спорт, көкбөрүгө чейин көп эле катышып келдиңер, башка спортторго. Алардын ичинен көчмөндөр арасындагы азыркы болуп отурган оюндар барбы? Жок. Алар жок. Бирок сиздики таяк тартыш экен, Сиздики? Кызыгам. Ал жакта да тартыш керек болуп, Радбек, сиздики? Көкбөрүдөн башка спортко негизи кызыкпайм эле. Катышып көргөн эмессиз? Катышып көргөн эмес. Жакшы, жакшы. Эмне болбосо дагы баардыгыңыздарга ийгилик каалайбыз. Буюрса биздин курама командабыз алдыда чоң жетишкендиктерге жетип, ушул көчмөндөр оюндарында биринчи орунду ээлейт, биринчи орунду алат дегенге мен толук ишенем. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Эң негизгиси жаракатсыз. Буюрса жакшы барып келиңиздер. Жеңиш менен айтайлы. Буюрса.